Саламаттык сактоо тармагында аны менен бирге коронавируска каршы иш-чараларды жүзөгө ашырууда коррупцияга каршы күрөшүү аракеттери координациялык кеңеш менен күн тартибиндеги негизги маселе. Себеби аталган мекеменин COVID-19 менен алып бурушуусу коомчулук тарабынан азыркыга чейин сынга алынып келет. Когда и как Министерство здравоохранения намерено наладить вопрос с реестрами. Качан кантип саламаттык сактоо министрлиги реестр боюнча маселени чечет. Мыйзамдын негизинде гум жардамдар боюнча бардык суроолор реестрге катталышы керек. Бул азыркыга чейин жок. Элдин баары кыжырданып, эл аралык уюмдардан келген 750 миллион доллар кайда деп сурап жатышат. Россиядан, Кытайдан, Туркиядан, Өзбекстандан, Казакстандан келген гуманитардык жардамдар кантип кимге бөлүштүрүлгөн? Ыктыярчылардын көмөгү боюнча маалыматтар гана. Мындай суроолорго чекит коюу үчүн саламаттык сактоо министрлиги пандемия учурунда кайсы өлкөдөн канча каражат келгенин, гуманитардык жардамдын көлөмүн, алардын бөлүштүрүлүшүнүн, жарандардан канча сом түшкөнүн сайтка жайгаштырмай болду. Ал үчүн азыр медициналык сайт иштелип жатат. Пандемия башталгандан бери канча медицинский оборудование алынды, канча дары-дармектер алынды, каяка кайсы районго берилди, кайсы больницага берилди дегендердин баардыгын биз саламаттык сактоо министрлигинин сайтына киргиздик. Бүгүнкү мынакей координационный советтин чечими менен ошол эле биздеги информацияларды биз толуктап, министерство связь менен сүйлөштүрүп, кыргыз элине жете тургандай кылып беребиз. Жыйында эң көп мыйзам бузуулар дал ушул министрликте орун алганы белгиленди. Саламаттык сактоо мекемелерине жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө 693 мыйзам бузуу аныкталып, 369 прокурордук чара көрүү актысы келтирилип, 314 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылды. Мамлекетке 8 миллион 331 миң сом өндүрүлгөн. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 34 материал катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Анын бирөө сотко жиберилди. 6 кылмыш иши токтотулду. 26 боюнча тергөө жүрүп жатат. Аныкталган мыйзам бузуулар мамлекеттик органдардын кызмат адамдардын коррупциялык укук бузууларды кылуу, мамлекеттик сатып алууларды мыйзам талаптарын бузуу менен жүргүзүү, коомдук саламаттык сактоо менен медициналык кызматкерлердин кепилдегин укуктарын талаптарын бузуу менен байланыштуу. Саламаттык сактоо министрлигине 1 миллиард 248 миллион сом бөлүнгөн. Анын 376 миллион 600 миңи компенсациялык төлөмдөргө берилген. Башкы прокуратура жүргүзгөн текшерүүгө ылайык аталган мекеме мамлекеттик сатып алууларды мыйзам бузууларга жол берген. Алсак, министрлик тарабынан курулуп жаткан 3 жана кайра профилдештирилген 8 оорукананы медициналык жабдуулар менен камсыз кылуу үчүн 230 миллион 800 миң сом эсептелген. Бирок көрсөтүлгөн сумма боюнча тийиштүү мониторинг жүргүзүлбөй, товарлардын баасы негизсиз жогорулатылган. Натыйжада саламаттык сактоо министрлиги медициналык каражаттарды сатып алууга республикалык бюджеттен ашыкча 106 миллион сом бөлүнүп, бүгүнкү күндө министрликтин эсебинде пайдаланылбай турат. Бюджеттен сарпталбаган ашыкча каражаттарды алгандыгы үчүн саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилеринин жоопкерчиликтерин кароо өкмөткө сунушталды. Ал эми башкы прокуратурага дары-дармек жана медициналык буюмдар департаментинде жүргүзүлүп жаткан текшерүүлөр жыйынтыкталып, күнөөлүүлөргө карата тийиштүү юридикалык бааларды берүү сунушталды. Координациялык кеңеш менен күн тартибиндеги экинчи маселе жеке ишкерлердин укуктарын коргоо тармагындагы мыйзамдуулуктун абалы, укук коргоо жана көзөмөлдөөчү органдардын ишмердүүлүгүндө коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу. Пандемия экономикага дагы кедергисин тийгизди. Чакан жана орто ишкерлик зыян тарт. Мындан улам экономика министрлигинде ишкерлик субъекттердин ишине терс таасирин тийгизе турган факторлордун көйгөйлүү маселелердин онлайн реестрин иштеп чыгуу жүрүп жатат. Укук коргоо органдарынын укуксуз кийлигишүүлөрү көбөйө баштады. Бул максаттарда ошондой эле укук коргоочу органдар тарабынан административдик басымды азайтуу максаттарында министрлик тарабынан укук коргоо органдары тарабынан ишкерлик субъекттерин текшерүүгө 22 жылдын 1 январына чейин убактылуу тыюу салынуу киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөт токтоонун долбоору иштелип чыгып каралып жатат. Ишкерлерди, инвесторлорду коргоону Финпол артыкчылыктуу багыт деп эсептейт. Бизнесмендер кайсы бир документти алыш үчүн сөзсүз кысымга учурашууда. Бардык жерде бюрократия орун алган. Мисалы, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы 11 айда коррупциялык иштер боюнча 1792 кылмыш ишин козгоду. Өлкөгө келтирилген зыян 3 миллиард сомду түздү. Коррупциялык иштер боюнча 67 миллион сом түздү. 42 миллион сому өндүрүлдү коррупциялык иштер боюнча. Же башкача айтканда 82% деп айтсак болот. Жалпы Финполиция боюнча 3 миллиардтан ашык
сомго аныкталган. Азыр бир эле тергөөчүдө 100гө чейин кылмыш иши бар. Жүктөмдүн көптүгүнөн тергөөнүн сапаты жоголуп жатканын билдирди Сыймык Жапкеев. Бул боюнча Финпол башкы прокуратурага кайрылуу жиберген. Башкы прокуратурадан следствие алынганда, таможнядан алынганда бүт бары тергөөсү алынып калып, тергөөчүлөрү жоюлуп, бүт ушундай экономикалык коррупциялык кылмыш иштеринин баары бизге келип калыптыр. А бизде ошол эле тергөөчү, централдык аппаратта бизде 30 тергөөчү бар. Жалпы 85 тергөөчү бар жалпы. Башкы прокуратуранын ишмердүүлүгүндө дагы кемчиликтер бар. Аталган мекеменин башчысы Курманкул Зулушев белгилегендей, прокурорлор кылмыш иши менен кенен таанышкан соң гана материалды сотко жибериши керек. Прокурорлор ишти көзөмөл кылууда сапаттуулугун караңыздар. Мөөнөтү жок болсо дагы кылмыш иш бир жумада тергелип бүтүш керек, билесиздер. Андан кийин арганда ойлонулган, жашырылган фактылар менен ишти эч убакта далилдей албайсың. Экинчи маселе, эгерде айыбы бузулуп, күнөөсү тактала турган болсо, айыбы кылмышкердин жасаган кылмышына карата гана бузулсун. Кошумча айып сот кийин кыскартып коюп, адам укугун тебелегенди биз токтотолу. Башкы прокурор президенттикке ат салышып жаткандардын жоопкерчилигине дагы токтолуп, баары мыйзам алдында бирдей экенин белгиледи. Мамлекет башчыны тандоо адилеттүү жүрүшү керек. Эгер мыйзам бузуулар аныкталса, президенттикке талапкерлер жооп берет. Кайсыл кандидат болсун? Кайсыл? Азыр фаворит болуп алдыга чыгып аткан кандидаттар мына сурамжылады. Мисалы үчүн Садыр Жапаров, Нуркожоевичтен, Адахан Мадымаров, мен баарынын атын айтпайын, кимдердин ыштабы агитаторлору жанагындай административный ресурс колдонсо, акча таратса, биз аяусуз күрөшүбүз керек. Ошонун алдын алышыбыз керек. Муну ар бириңиздер сезе билиңиздер. Бул саясий окуяны биз мыйзам чегинде элдин сулоо талабына ылайык өткөрүшүбүз керек. Муну бардыгыңыздардан сурап кетет элем. Мыйзамсыз аракеттерге бардык мамлекеттик органдар каршы турушу керек. Жыйындын соңунда укук коргоо органдарына дагы прокуратурага тергөө бөлүмдөрүнүн жазык иштердин тергөөсүнүн сапатына ведомстволук көзөмөлдү жогорулатуу сунушталды. Бул координациялык кеңеш менен чечимдери мамлекеттик органдарга аткаруу үчүн жиберилет. Айпери Самат кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.